Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жазгы тазалоо иштерин күчөтүү боюнча бүгүн шаардын бир нече аймактык кеңештерин кыдырды. Рейд номер 3 Сулайман Тоо аймактык кеңешинен башталды. Кадырбаев дароо эле арыктагы таштандыларды көрдү. Не карабайсыңар? Мен суу ташып кеткенин айткан жокмун. Мынаны кара. Жидиген чаң болууда. Не карабайсың? 15 метрге чейин эсептеңчи, кана кадамдан чогуу ушу дуалдан барып чыккан. Дуалдан бияк карап кадамдан. 10 метр? Значит, жерге чейин тазалаш керекчи? А? Ушул айтканым. Айтып атабыз эми аярларды ошо. Ушул айтканым. Мен айтканыңызды көргөн жокмун. Сиз айтсаңыз бул жерден бир мындай бир кортунду чыгыш керек эле. Siz hiç nerse aytkan joksunuz. İşine bunday bir жумуш болгон мамилеңерди өзгөртпөйсүңөр. Талан, эмне деген? Жол боюнда жайгашкан соода түйүндөрүнүн мыйзамдуулугун да текшерди. Негизи соода түйүндөр айлана тегерегин шыпырууга милдеттүү. Бирок айрым соодагерлер шаар көркүн бузуп, жол боюна таштандыларын ыргытып алдын шыпырбаган. Кала башчысы ар бир соода түйүндөрүн босогосун таза кармоого чакырды. Cevap taştakiler bunlar. Bıramıştık. Ne de gönderdim? Tamam dedim. Sen büyüğün hoşunda mı da bıraksın? Açık şıpırayım. Tez açık. Аталган аймактык кеңештин төрагасынын айтымында кыш мезгилинде көчөлөр шыпырылбайт. Эми март айынан баштап тазалоо иштери башталат. Азыр мана кыш мезгили бүтүп, 2 айлык башталыштан алдын мына жолдун чекелери мына кардан кийин ошо чаң турпактар бар, ошолорду пока тазаланып элек. Ар жылы мындай зелен коз тазалоо ишканасына алиги атайын алиги машиналар менен асфальт жуулатат эле. Азыр эми кичине мына суук болуп эми күн жылышты баштады эми ушулар жардам берип ушуну асфальттарды жууп салсак, Кудай кааласа таза болуп калат, таза болуп калат. Андан соң шаар мэри Манас ата кичи районунун тазалыгын текшерди. Бул жерде да топтолгон таштандыны көрүп, аталган аймактык кеңештин төрагасы тиешелүү иш алып барбай жаткандыгын айтып сын калды. Өткөндө баягы өрттөгөндөн кийин неме ишкандан кийин тасташкан. Өткөндөн жаңы жылга чейин өткөнгө, да? Полный ошол жерге алып келип тазалап түшкөндө жазышкан. Ha? Siz bir yerге bir жол басып келген жоксуз. Келгеним. Келсеңиз эмне жатат? Эмне жатат? Эмне деген болсо? Ne de çok öğretti bana. Aydınız için. Bunu azıcık bir katı biraz. Niye bunlar? Штраф olmaysınlar. Bir yolu şu yerge basıp gelgen joksunlar. 6 aydan beri. Bir yolu gelip bir yolu bir görüp koysanız болады. Sizlerge sözsüz türde meni aytışım gerek. Bural Ramonovич. Kayakka karap atасыз? Tuura dep böyle жүрөбересиз. Siz tuura desеңiz iş бүтүп калабы? Ушул кылганыңыз. Асфальт жолдун чаңын көргөн Кадырбаев Ош шаарын көркүн бузуп эле эмес, шаар тургундарын ден соолугу да жабыркай тургандыгын эскертип, 2 күн ичинде шаардагы жолдор тазаланып, жуулуусун тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Тазалап, андан кийин суу менен жууп. Ол жерде бир мында Рейдтин жүрүшүндө шаардагы сейил бактардын түнкү жарыктандыруу системасы толугу менен иштебей тургандыгын айтып, Жеңиш сейил багындагы чырактарды жандырып көрдү. Анда 30 лампадан 2 гана чырак жанып, калган 28 лампа күйбөй калды. 30 лампа бар. 30 лампага 7 гана лампа күйдү. Каяка карап атасыз? Балам, сен иштебейсиңби? Мен сага күндө айтам го, ар аппараттык кеңешмеде айтам. Kayakka karap atасыз? Bural Ramonovич. Mana qancha lampa бар экенин билбейт. 30 лампадан 7 лампа күйүп турат. Чынында жаан-чачынга байланыштуу шаардын тазалыгы артта калып кетти деген жетекчилер эми март айынан баштап 3 ай бою шаардын тазалыгы үчүн жекшембилик өткөрүлөт дешет. Бир топ неме жанагы акыркы күндөрдөгү жаан-чачынга байланыштуу бир топ тазалык боюнча маселе артта калып кетти. Анан биз мына жаз келгенине байланыштуу атайын жыл сайын өзүңөр билесиңер 3 айлык өткөрөбүз. 1 марттан баштап 3 айлык өткөрмөкпүз. Ошого иш пландардын баарын даярдап койгонбуз.
ага чейин мына күн жылып кетип көчөлөрүбүз чагынып кетти, өзүңөр билдиңер, бул кемчиликти мойнубузга алышыбыз керек. Эми мындан ары ошол коюлган мөөнөттөрдө ар бир ишкана өзүнүн милдеттерин аткарышын биз көзөмөлдөйбүз. Кадырбаев бардык жетекчилерге жеринде тапшырма берип, 3 күн ичинде шаардын тазалыгы, санитардык абалы калыбына келүүсүн талап кылды. Ошондой эле аймактык кеңештин төрайымдарына ишинин чабалдыгы боюнча катуу эскертүү берди. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.